Статустан алып коюйм. Звукту басайтып, микрофонуңду ачып. Звукту нөл кылгыла. Google Meet ачкандан кийин экранда өйдөгө караган стрелка турат да, ошо менен показать экран. Эгер биз свет өчүп да онлайн окуп калсак, ошо менен экран көрсөтөсүңөр, түшүнбөй бир нерсе болуп аткан болсо. Кийин сурано керек да, бул Google Meet менен да иштеген. Бул бесплатно иштейсиңер. Кандай жерде болсо да. Поделиться экран деп чыгат ноутбукта. Сиз экөө менен кирип атасызбы? Ноутбук менен кирсеңиз, телефон бар. Жо, звугуну пасайтып. Ноутбуктун звугун пасайтып. Звукту өчүрүң. Мени кулагыңыз менен угуп атасыз да сиз. Экран көрүндү, баарыңарга? Эми мына азыр биз Google'да эле турабыз да. Мына үстүндө панель турат. Верхний панелди карагыла, мына плюсту басып, интернетти ачып, өзүңөрдүн издечиңөрдү, ишиңерди кыла берсеңер болот. Новая вкладка ачылат. Google'дун астында мындай вкладкалар бар. Бул жактан өзүңөр дайым постоянно иштете турган да сайттарды кошуп алсаңар болот. Так. Азыр мынаны мисалы бул жака толуп калыптыр да бардыгы. Бирөөсү жок болгондо ушул жака кошуп көрсөтөт элем. Удалить. Мынандай плюс белгили чыгат да. Жаңы ноутбуктарда эчтекеси жок да, мындай 10 вкладка коюлат, өзү место берет. Ушул жерге плюс дегенди басып туруп, мына жерге названиясын жазасыңар. Мисалы YouTube көп көрсөңөр, YouTube'ду же переводчик көп колдонсоңор, переводчикти жазып коесоңор дагы астына URL-ын көчүрөсүңөр. Бул үчүн биринчиден мына жака ошо силердин иштетип аткан сайтыңарды, мисалы переводчик иштетсеңер, жазып туруп кирип Google'дан табасыңар. Мына өзүнүн сайтын табып, мына 3 точкага кирсеңер, поделиться дейт, же болбосо ссылкалары болот. Так, муну жазып алып келип оң жакты басса, ссылкасын көрсөтөт. Мына копировать адрес ссылки деген бар. Ушуну адресини көчүрүп аласыңар, копировка кыласыңар. Көчүрүп алып, анан чыгасыңар дагы баягы вкладкага келесиңер. Мына жака өтөсүңөр, новый вкладка, анан бул жактан бул жак поисковик ачылат да. Анан мына жерден местаны көрсөтөт. Баягы ссылканы мына URL деген жерге коесуңар. URL деген ссылкасы, URL адреси болот. Ставить кыласыңар, оң жакты бассаңар чыгат, ставить көрүнөт. Анан коюп, бул жака кайсыл сайт эле ошону жазып коесуңар. Переводчик. Интернетиң барбы? Мунира, сендечи? Жакшы эле? Экраныңар мындай жаткызып алсаңар дагы чоңураак көрүнөт. Размерин чоңойтчу жери бар телефондо дагы. Экранды. Ушундай кылып, новый ярлык деген жерге ошо сайтты кошуп аласыңар, переводчик. Мен азыр муну жазсам, бул жакта переводчик кошулган экен, ошо уже добавлен деп атат. Силерде андай деп чыкпайт. Веб WhatsApp'ты көчүрүп койсо болот, мисалы мына жазуусуна өзүнө келет. Анан сайттарга кирип атканда сайттардын хакерлер иштете турган жалганчы сайттар да бар, этият болосуңар. WhatsApp издесеңер да мына WhatsApp'тын бир жерде же P'сы көбүрөөк, же A'сы не то, бир тамгасы не то болуп калат да. Все равно бир нерсеси туура эмес көрүнөт да, жакшылап окуп, көңүл коюп туруп, анан киргиле. Мына WhatsApp вебти дагы хакерлер көп иштетет. .com деп өзүнүн com деген
официальный сайты болот, любой эле сайттардын. Ошо ком деген немеси бар болсо, ошону карап туруп анан киргиле. Мынага оң жакты бассак, копировать адрес чыгат. Көчүрүп алабыз. Кимде звук чыгып атат? Эрте записьте ушинтип угасыздар. Чырылдатып. Түшүнбөйм. Сизден чыгып атат. Сизден чыгып атат. Башкаларды болбой атат го. Же жакын болгонуңуз үчүн. Siz manga жакын отурасыз, ошо окшойт го, эмне кылып атганыңыз. Телефонуңузду аякка апарып койгум десем, сиз көрбөй каласыз өзүңүз. Жок, звугуңуз баары акыркысыга чейин нөлгө түшпөй атат да. Ошол бакырып атат. Так, ушундай вкладка деген ошентип кошуп аласыңар 5-6 кайсыны көбүрөөк иштетсеңер. Wi-Fi өчүп калдыбы? Wi-Fi иштеп атат. Так, мына записим бияк тосуп калып атат да. Чылбайт экен. Google'га киргенде, мына эң чекеде мындай көрүнөт ноутбукта. Баарыңар деле бар. Азыр ноутбукту ачып кыласыз, азыр көргүлө. Google'га киргиле. Почтаны баштайсың. Шерзат Мунира, Google'га киргиле, мына оң жакта панелдерди карагыла. Азыр бул жерде почта жок болсо керек силерде жаңы ноутбуктарда. Менде почта кошконмун, ошон үчүн менин поштамдын сүрөтү чыгып атат. Мына ушул аккаунттун адамдын аккаунту, мына өзүнүкү жазылып турат. Бассаңар чыгат почта. gmail.com деп туруп жасайсыңар. Мына точкалар менюсу. Продукты. Чо, интернет иштебей атабы. Картинки деген бар экен. Керек эмес. Мына ушунун жанынан чыгат да. Почта. Не удается получить доступ. Интернет нерсе болуп атат экен. Endi de иштебей калды. Код ачып. Телефонда да Google'га кирсеңер ушундай Gmail деген белги чыгат. Ошол жактан поштаңар тапсаңар болот. Gmail аккаунт десеңер дагы чыгат экен поисковиктен. Google аккаунт мына. Sign in деп ичине киресиңер сайтка. Gmail'дин дагы өзүнүн ичинде көп инструкциялары бар. Бул дагы WhatsApp, Instagramга окшош чоң приложение.
Telefonda da мындай белги бар да. Gmail деп M деген тамга чыгып турат. Ошол жактан кирип өзүңөрдүн почтаңарды управлять этип турсаңар болот. Сообщениелер келет, аларды карап, сайттарга катталган болсоңор ушул почта аркылуу катталасыңар. Ушул почтага обновление, уведомлениялер келет. Жаңылыктар, эскертүүлөр бардыгы ушул жака келет. Так, вот Gmail ачылды менде. Входящие бар, мына помеченные, отложенные черновиктер бар экен. Соцсети деген бөлүгү бар. Мына соцсети дегенде Instagram, WhatsApp'тан, Facebook, Telegram'дардан келген эскертүүлөр ушул жакта болот. Facebook иштетсеңер Facebook'тан келип турат. Бирөөлөр лайк басса да келе берет. Комментарий да келе берет. Кандай нерсе болсо дагы. Анан Pinterest деген баягы кошумча приложениялар бар го, монтаж кылчулар. Ошондойлор болсо дагы келе берет. Gmail аркылуу бири-бирине доступ берсе да болот. Мына жерде мисалы Махабат Абдыган кыз деген менден доступ сураган. Мен Google Дискке видео киргизип коюп туруп, облачный файл дейбиз да мына, булуттагы сактагыч деген. Google Дискке эле сактап койсоң, мисалы ошол видеоду да бирөөгө көрсөтүш керек болсо, аны память кетирип, WhatsApp'тан бир жактан кетирип отурбай эле, ошол Google Дисктин ичиндеги видеонун ссылкасын адамга жөнөтүп койсоң, арка адамга. Ал адам сизден ошо Gmail почтасы аркылуу кирет дагы. Gmail'дын ичинде отношение болот да бул жерде. Дисктин ичинде ар ким өзүнүн Gmail почтасы менен мамиле кылат дагы. Доступ сурайт. Сиздин Gmail почтаңызга доступ сурап келет. Отправить доступ деп жөнөтөт. Бул да азыр Google Meet'тен отправить доступ деп жөнөттүңүздөр го, ошондой болуп доступ сурайт. Доступ берсеңиз, анан кирип ошо Google Дисктен эле ал видеону көрө берет. Анын дагы доступ бергенде редактор деген доступ бар, же болбосо читатель деген доступ бар, же жөн эле көрүүчү деген доступ бар. 3-4 вариант бар, ошолордун бирөөсүн тандап бересиз. Редактор деп койсоңуз, ал видеону кирип алар нерсе кылып өзгөртүп оңдошу дагы мүмкүн. Ошондой бөлүктөрү бар дисктин. Мен мына окуучуларым да. Булар мен али кээ бир видеолорду мен мына жака чыгара албай калганда дискке эле сактап коем да, дисктен көрө берле дейм да. Керектүүлөр ошол жактан эле дисктен уланып дагы ошол жактан да көрө берсе болот. Компьютерге да сактаса болот. Компьютерге сактоочу бир программа алышыңыз керек, установка кылыш керек аны. Meet'тен өзүнөн сакталбайт, Zoom'дан сакталат. Азыр мына алдыңыздарда ноутбуктарга Zoom ачыш керек, регистрация кылыш керек. Анан Zoom менен кирип, сиздер да сабак берсеңиздер, сиздикин да запись кылып койсо болот. Zoom'дун өзүнүн настройкасында менюсунда катарда эле запись деген нерсе бар да. Ама Google Meet'те жок андай. Кандай? Duo дегениңизди, Duo дегенби? Ол башка болсо керек, мен аны колдонгон эмесмин, мен ошо Meet колдоном. Ошо бир башка бир Google'дун да бир башка версиясы бар окшойт да. Чогулушу боюнча. Duo деп атат, демек ушу двойной бир нерсе бар да, дагы бир башка версиясы окшойт. Ал билбегениңизге аралашып кирбей эле туруң, кийин башыңыз айланып кетет. Meet менен эле иштей бериңиздер. Так, мына написать деген жерден кирип, бирөөгө сообщение жөнөтсөңүз болот, файл жөнөтсөңүз болот. Мына астында немелер турат. Ачылбайт экен да. Мына астында мыналар турат. Текст деген жерден Т менен текст жазса болот. Жазып аткандарыңызды оңдосоңуз болот экен. Тема деп туруп. Тексттерди кооздосо да болот экен. Gmail'den отуруп эле жазып аткан жерин түздөп. Телефондон өзүңүз өчүрөсүз. Өчүрбөсөңүз тура берет ал. Өзүңүз өчүрүп коюшуңуз керек. Google Дискке өткөндөн кийин загрузка бүттү деп сизге айтат. Ачып бир көрөсүз, точно бардыгы өттүбү, акырына чейин жеттиби, анан кийин телефондон удалить кылып таштайсыз.
Болсо кээде загрузка оор болуп калса аягына чыкпай калат да, катып калат да. Интернетиңиз жакшы болуш керек. Ноутбукка телефонду улап туруп өткөрсөңүздөр тез өтөт. Ноутбуктун себеби памяты чоң, беймарал да, ортосунда соединение телефона көп. А телефондун ичи тар, все равно мындай кыйналат да, загрузка. Өтүш кыйын болот. Так, анан мына жерден шрифттери да бар экен, мындай караңыздар. Шрифти дагы кайсы болбосун, Телеграмда дагы 6 шрифт бар. WhatsApp'та да шрифт өзгөртсө болот да. Шрифттерге маани бериңиздер. Документ иштегенде, интернет менен иштейсиздер да. Comic Sans деген мындай түрлөр бар экен. Gmail'da так 1 2 3 4 11 шрифт бар экен түрүнөн. Мен азыр мына почта менен киргенмин. Болмаса кандайдыр gmail.com деп эме түзүшүңүздөр керек. Добавить аккаунт. Сиздер азыр телефондон, ноутбуктан кантип чыгып атасыздар да? Google'га кирсеңиздер, чекесинен аккаунт, Google аккаунт чыктыбы? Ошонун астынан добавить аккаунт деген турат. Ошону ачыңыздар, жаңы аккаунт түзөсүздөр. Ноутбуктардан чыгып. Имя калгандарын жаза берсеңиздер, аны дальше кетебиз. Анан Gmail'de жазып аткан адрестердин баарын эстеп калыңыздар. Кийин адашып болсо кайра эстетип
gmail.com. Бул өзү бир адрес берет. Кааласаңыздар ошону алыңыздар, болбосо башка жазып алыңыздар. Telefon nomeri uлагыла дейт. Телефон номериңизди улагыла. Подтвердить этиш керек. Номер ула dedi. Uladыңар. Подтверждение кылдыбы? Ошол поштага эме кылайын. Баягы ссылканы бул жактагы телеграмдагы веб менен ачсам, ноутбукта. Ачылат, ачып көрдүм. Эми почта ачылды сага.
Poçta açkan bolsoňlar, oşo poçta menen notebookdan kirgileýin ötküle. Telefon nomeriň astyna 996 koydum. 996 yazdım da. Kırgızstan dep çıktı beragına. Ben dedim neправильно da oturttu. Nol koş kırk üçün nol koyulsa da. Tuturamayız. Нельзя использовать для подтверждения ID. ID деп de açıp atasınlar da. ID номер деп çıkmadı mı? Ben de ID номер деп oturduk. Hatta pasport numara. Dayana sen tüz aldın mı poçta? Ne dedi? Paralygy bir çoň tamga koy, nomerlerdi koy. Anan angliski alfabet menen aralaşjaz. 8'den az bolmuş. Açıldı senki? Oşo web WhatsApp menen notebook arkaly kir Google'ga, bayağı Google Meet'e. Şurada taşıp oldun sen? Web eme WhatsApp'a gitsen ben jo'natgan. Poçta
Адамдарға чыкпады, адам дегенде ашыгына оңду, хат келет, ошонун баарын окуп чыгып, эмне кылып чыгып, ол буга кичи почтага чыгып турат. Надо кыргызча, англисче чыгып, английский, ссылка не oldu, kovar çıktı. Benim kirçi. Benim de açığını turatıp o ссылка. Sen ушул аккаунтун жаттап калдыңбы, паролдорун? Телефонуңа ошону улап. Телефонго улап көрчү. Google'ды караңыздар менин экранымда. Google'да поисковикте эле турган жерде точкаларды ачсаңыздар, диск бар, бизге керектүү. Play деген мына Play Market. Meet деген мына жерден Meet'ти улуштуруп иштете берсе болот. Meet'ке киргенден кийин новая встреча деп чыгат мына. Ушул плюс новая встречаны бассаңыздар, начать мгновенным запуском деген чыгат. Же болбосо планировать деп чыгат. Планирование кылып койсо болот, же сразу баштап кетсе болот. Азыр менде Meet жүрүп атат, бул жагын баса албайм. Так. Аккаунттун өзүнүн лишний информациялары мына жерде турат. Мынаны ичини карап.
Ушул жакта мыналарды билип калыш керек. Кандай эмне деп жазылган анкеталарына. Резервный адрес деп келе берет. Азыр ачкан поштага келе берет эми. Резервный адрес деген кошумча бир Gmail поштаны кошуп коюш керек. Ишенимдүү кылып. Эгер берки почта удалить этилип жоголуп кетсе, наркы поштага эми берет, доступ берет кириш үчүн. Безопасность деген бар, мына жактан да өзү рекомендациялар жөнөтөт, эскертүүлөр жөнөтүп турат. Ушундай кылсаң, паролдор мындай кыл, жаңыла деп айтып турат. Google поисковик чыкканда эле мына жактан оң жактан ноутбуктан өзүнүн эмеси көрүнөт, поштанын. Анан мына жерден кирип туруп, Google өзү чоң браузер да бул. Ичинде мындай приложениялар бар, өзүнүн приложениялары бар. Документ жасаса дагы, реклама чыгарса дагы, бар жогу бар. Форма түзсө болот, Microsoft Word'га окшоп түзсө болот, таблицалар түзсө болот, класстарды ачса болот, мына Classroom. Google'дун класс ачканга дагы эмеси бар. Блогер дейт, блогерлер үчүн да бир эмеси бар. Окутуу курстары бар бул Google'дун. Бекер курстары болот онлайн. Даярдалган сайттары болот. Google'дан сайт жасаса дагы болот. Мына Google реклама деген таргетке окшош реклама жасаса болот. Google'дун ичинде чыгат рекламасы. Формалар жасаса болот. Бизге мына Gmail поштасы керек болот. Ушул поштаны карап тургула, ар кандай жактан эскертүүлөр келип турат. Анан мына 3 бурчтук белги диск деген ушул память берет бизге. Дискке кирсеңер, сол жакта экран сол жагында ачылат. 15 гигабайт берет бул жерге мына. Использовано 1 гигабайт экен. 15 гигабайт бар. Мен азыр 2 гигабайтка жакын гана иштетипмин. Мой компьютер мына бул жактан ачылат бардыгы. Доступный версиялары. Координаты бар. Мына создать дегенди басасаңар дагы, ачсаңар эмнелер киргизсе болот көрсөтөт. Загрузить файл, загрузить папку. Файл болсо файлды ачсаңар, өзү компьютерди ачып берет, кайсы файлды көчүрөсүң деп. Мисалы бирөөнү алып, открыть. Бул жака көчөт анан мына загрузка файла. Загрузка болуп атат, көчтү. Менин мына дискке көчүргөн нерселерим ушул сыяктуу, силер да көп нерселериңерди көчүрүп койсоңор болот. Көчүргөн нерсем мына бияка түштү азыр. Көрүп атасыңарбы? Файлым мына бул жака түштү. Загрузка файла завершена деп чыгат. Ошондо бүткөн болот. Мындай жашыл птичка коюлат. Анан телефондон удалить кылып таштасаңар болот. Телефондо да ушул плюс деген, создать деген белги чыгат. Кичинекей болуп эле, кичине оң жагда турат ал пасында. Плюсту басып, ачсаңар мына көрсөтөт. Папку деген бар, создать папкуну басып, папка ачып алгыла. Биринчи дискке кандай материалды кошуш керек болсо. Мисалы сүрөт болсо сүрөт деп жазып алып, создать кылабыз. Сүрөт деген папка мына катарга түштү. Мына түшкөндөн кийин көгөрүп өзү белги берип калат. Ичине киребиз папканын. Анан мына перетащите файл деген жерди басабыз. Же болбосо оң жакты бассак, жок, мына плюсту бассак, уже бул ушул папканын ичинде ачылып турат да место. Плюсту басып, мына жактан загрузка кыла беребиз. Эмнени алышыбыз керек болсо. Загрузить файл. Мына жактан рабочий столдо болсо рабочий столдон ачып ала бересиңер. Загрузкиде болсо загрузкиден ачып ала бересиңер. Мына бир сүрөттү алсам, открыть. Бул жака көчүп атат. Мына загрузка объекта деди. Мына сүрөт көчтү. Сүрөт деген папканын ичине көчтү. Загрузканы өчүрүп коебуз мына бүткөндөн кийин. Плюс дегенди басып, бардыгын ушул жактан издейсиңер. Папка көчүрсө да болот. Ноутбукта бир папка ачып алып, ичине көп нерсе жасап чыгарсаңар, ошол папканы ошо бойдон эле жылдырып дискке көчүрүп койсоңор болот. Кийин силер башка ноутбук менен иштегениңерде дагы ошол дискке эле доступ берип, Gmail'de ошол ноутбукка улап аласыңар дагы,
Google arkылуу ошо дискке кирип туруп керектүү маалыматтарды алып колдоно бересиңер. Көтөрүнүп, WhatsApp'тан жөнөтүп, Telegram'дан жөнөтүп жүрбөйсүңөр чүдөп. Ошо Gmail почтанын паролу менен эмесин эле жакшы жактап алсаңар, каерде болсо иштете бересиңер. Жаныңарда жүрөтү. Алло?
777, 727, 888. Aylık arıyorsun. Men ekranım ko'rinib turabı?